кутмандуу күнү каарман. Бара подкастынын бүгүнкү чыгарылышында эжигей тамагы жөнүндө баян болмокчу. Анын жасалышы, колдонулушу деги эле бүгүнкү күндөгү оорду. Кыргыздын улут болуп таанылганына анын улуттук тамак ашы да көп салым кошуп келет. Айтайын дегеним, акыркы күндөрү улуттук тамак ашыбызга көңүл бөлүп келгенибиз менен күнүмдүк тамак аш рациондорубузга дээрлик колдонулбай калды. Эжигей деп укканым менен муну сүт азыгынан жасалган тамак экенин маектешим Тогонай ападан билип отурам. Буга чейин эжигей деген сөздү жөн гана бир өң катар түшүнүп жүргөм. Мисалы, ал эжигейдей сары десе эле ал адамдын өңүнө карата колдонулган сөз го дечү элем. Эми сөзүбүз баштан болсун. Эми мен могорки коомдук жумуштарда жана маданий жумуштарга көчмөндөр оюндары башталып, анан Кыргыздын тамактарын иликтөөдө ошол аралашып катышып жасап да жүрөм. Кыргыздын тамактары жанагы асыркы орустун, Европанын тияк биякта тамактарын кошуп эле кафелерде, столовойларда, үйлөрдө түркүндөрүн жасап атпайбы, бирок биздин Кыргыздын эң сонун адамга жагымдуу натуральный сонун тамактары бар. Мен баягы жылдарда мындан 16-жылдарда 17-жыл болуп калдыбы. Ошол тамактын түрлөрүн жасоо боюнча райондо ушундай неме болуп калды, мероприятие. Ошондо мен 120 тамакты өз колум менен бала бакырам менен чогулуп туруп жасап бардым. 120 тамак деп жасадым да, мындай бөлүп мындай. Койдун эти, еттен жасалган, дандан жасалган, сүттен жасалган деп бөлүп. Анан мага менен жер жемиш чөп жар иштиге кошкон жок. Кыргыздын көрүп жүргөн өзүмдүн сезимимде ойлоп, неметип жүргөн тамактардын баарын жасадым. Ал бери жакта элекен көп экен. Кыргызда тамак көп экен. Себеби бардыгын ошол илгери көчүп конуп жүрүп эле баарын жасап, чип-жеп, эл сыйлап жүргөн адамдар күн тамактары жасап алып ишкен экен. Жөн эле айтып атпайбы, койчу ал убакта көчүп босуп жүрсө деп. Ой, ошондой эле жасаган. Анда бизде деген 5-6 комнат там эмес, бир бос үй деле ошолорду жасап, куртун жасап, майын жасап, тамак ашынын түрлөрүн жасаган. Эле могу эжигейди тууралуу айтып берейин. Бул эжигей эң сонун витаминге бай, эң сонун тамак да. Эжигейди мындай кылып жасайт. Эжигейди мындан мурунку жылдарда, тиги 90-жылдарда кадимкидей эле малчылар койлорду кечинде косуларын бөлүп коюп, көгөндөп коет, көгөнгө байлап коюп, көгөн болбосо аркы сарайдын бир бурчуна камап коюп, косу энесинен ажыратып коюп туруп анан койлорду саачу элек. Койлордон ырасы эле сүт чыкты ал убакта. Косуга керек болсо ошол чөптүн маңызы менен жайыткенин таза аба сонун болуп туруп, косулар керек болсо жарылып өлчү, сүттүгө эм алыпчы. Жарылып дегенибиз сүзбө тиги уусун сиңире албай жарылчу, сүттүн көп эм алып акаттап эле жатчу. Талаага чыкканда деле косуп эле чөбөттөбөй эле. Себеби ал убакта бир сонун кесе экен да таңдыры. Гүлдүн жыты, чөптүн тазалыгы, чөптүн маңыздуулугу ушундай кесе экен. Ошондо мен дагы биз дагы ошол мал багып калдык, кой багып. Анан Жамал деген бир жеңелерибиз бар эле, бир күнү үйүнө барсам, эжигей койду. Анан бул эмне жеңе десем, бул эжигей дейт. Эжигей кандай болот десем, эжигей бул койдун эле сүтүнөн болот деп мага айтып берди, мындай кыл, тигиндей кыл деп. Көрсө, жанакы косулар деген сүтүн сиңире албай көптүгүнөн жарылчу деп атпаймынбы? Ал ашказанга туруп калат экен дагы, уус сиңире албай калып, анан кийин ашказандын немесин бүтөп калат экен, ону кели чей кетет. Анан ошондон эле акактап атып өлүп калчу косулар. Ошо жаш косуну союп, бир 4 ай, 5 айлык косуларды сойгондо деле жумурдун башында аппак могоркундай уус катуу болуп калчу да. Ошону алып, ошону катып эле сойгон малдан эле алып эле 5-6 айга чейин эле сакталчу, себеби ошондо мал семиз болчу да. Анын баары сиңирип кетпейт. Анан ошону алып туруп, анан кийин аны айрангачы эсип туруп, анан кийин жумур, кадимки эле косунун жумуру же койдун жумуру, ошону шалпынча кыдап коет бир неме. Ошого салып, анан тересеге же болбосо ал убакта карга кускунду эле улуп жулуп жеп, мындай жаман эчтен микроб кирип кетет, балакет деген жок болчу, эшикке эле мындай эле немеге илип койчу. Мамага. Тиги мамыга илип койчу, же болбосо коронун чекесине бирдемеге эле, анан сыртынан чүпөрө ороп коюп, же оробой деле коюп, тересеге деле илип койчу. Анан кийин ошол ачып отуруп, анан мындай бир сүсмө сыяктуу болуп, анан бир масса пайда болуп калат да. Анан ошонан кийин бүгүн анан эртең менен туруп койду, саайсың. Чыккалап алып туруп, анан кийин касандын түбүн майлап, жакшынакай кылып, анан ба сүттү куюп коесуң. Акырын от жагып, ал неме жылыгыча, сүт өсүнүн тиги жылыганга чейин баягы илип койгон
açıtkı деп koyunçu. Açıtkını alıp gelip ösünçe bir tabakana salıp momut esip oturup ölemen ele. Kolun menen aralashtirip esip otursaң ele bir wagtda özü ele kilkilde uyup kalat. Ma sütkö. Hazır hiç kim işenbeyt oşonu. Süt uyup kalat da sebebi açıtkını salıp aralashtirip oturganda ele. Anan oşondan anan ba ottu akırın jagıp, anan ilgerki arganda ulamışlar aytılıp atpa, jeti kara taşты salıp koyup aralashtirip erteң menen koyup koysa göjök payda bolup kalıptır. Anan baldары kela erteң menen tursa ele taşты var tamak bolup kalıptır деген бар. Nemeler bardı ilgerki ata-babaların jomogu bu jaganday bir ушундай немеси мен турмуштандай боло электечи, бирок ба илгерки балдардын ишенчек, таса дегенде куудуң шуудуң жок балдар ошого ишенип калганда. Ушундай болот экен деп. Илгери ошондой айтылат да. Ва турмушта жанакы немени майлагандан кийин сүттү койдуң да, түбүнө тартып калбаш үчүн. Койдун сүтү коюу болот. Койдун сүтү коргошун коюр дагы оңбосун деген ошо адайма. Койдун сүтү коргошундай коюу, майлуу болгондо. Анан түбүнө тартып анан кара күйүп болуп дагы бузулуп калат да. Анан жети кара ташты салып койгон баягы уламыштын уламдысы да тиги. Ошол сыяктуу кылып салып коелу деп. Андан кийин анан акырын анан баягы табактакны уюткун алып анан кайра колуң менен мындай улам салып аралаштырып табакта уюткуну салып нөткенче чекебели сары суу болуп уюп калган кезде анан үстүн жаап акырын күйгөн отту жагып отурсаң эле чекелери бырпылдап эле сары суусу бөлүнүп эле кайнай баштайт. Анан дагы түбүнө тартып калбасын деп анан чи ал убакта азыр чи дегенден басып бараткан бала бакыра малсал көрүнбөй калчу да. Азыр чи тигилиштикке жак чөптүн деле айдалып эле жаның эле трактор менен айдап калып. Анан ошол жоон жакшынакай эле чилерден тандап келип туруп анан кийин аркасы жерине момун тиги неметип койчу да. Тиги сайып мындай копшуп койгондо тиги түбүнө чейин кетип От текши түйүп күйбөй калчу да. Анан кээ бирөөлөр камырды жууруп туруп анан кийин колу менен басып кичинекей кылып туруп тиги басып туруп кошо салып койчу. Үсүп салып койчу да, эмне басып анан ал ошол өз колум менен бажаңеден үйрөнүп алып анан жасадым. Коркуп чакап жүрөм ары берчи. Анан айткандай кылып анан жасап. Анан ал айтканда аягында бышкан кезде өсүнчө эле мындай бөлүнүп эле ортого чогулуп келип эле эжигей. Чекесинде аз эле сары суу калат деп. Анан ошол убакта думалап жаап коюп мустагача жаап койсоң эле суусу өсүнчө болуп калат. Анан кийин акырын алып кесип жей берсе болот. Анан эми жана сары суунун дагымдуулугун айтпа. Шоколад кошуп койгондой болуп аз эле суу калат. Таптаттуу болот. Койдун сүтүндө канттуулук да бар экен. Майлуулук да бар экен. Бүт витаминдин баары ушу койдун сүтүндө болот экен. Ошентип жасагам. Канча убакыт алат мисалы? Мисалы үчүн көп эле убакытта бышат. Жок, бышканга чейин деле карабайсызбы? Жумурдан алып аны кургатып, анан анын үстүнө коюп, ошо канча күндө алат окшойт. Күн эми баягы жасаган кишиге мисалы үчүн мишайт эткен киши болбосо өзүң жасасаң бат эле бүткөн сыяктуу болот, бирок саат 12-де баштасаң саат 5-6-ларда даяр болот да мындай. Бышып даярдалып, анан ортого дасторконго койгонго чейин ошончо убакыт керек. Анан эми ушуну мен дана манас айылына бардык деп атпаймынбы? Жастыкка жуугандан кийин барабыз дегенде анан ушундай бир дилгирленип ушундай жасагым келет да. Анын кошуналардан bir Шарапат деген келин бар эле, ошонун бир түм эле сүттүү эчкиси бар экен. Анан аны 2 күнкүсүн саадыртып, анан кеч байгана калган уйдун сүтү кой болуп калат. Ошондон кошуп анан эжиге жасап бардым. Себеби мурун ушундай жасасам деп эле ойлоп жүрчүмүн, анан бир жумурга неме салып койгом. Уус эле кадимки эле сааган эле уйдун эле туулган уйдун уусун салып коюп, билип коюп, анан карасам катып калыптыр, анан ошондон жасап анан ушул бир чоңчун, 2 чоңчундай кылып анан неме жасап бардым. Манас айылыначы ошону дасторконго койдук. Анан эми азыр кой саамай деген жок, кой деген косусун тойгузбай калды. Бүт жери айдалып, багандай табигый чөп эмес, баягыдай көп көңүл бурулбай калды ал убакта деген койго деген. Эмнелегендин баарын койго ушул сүтүн чыгарат экен, косун өлтүрбөйт экен десе, эмненин баарын алып келип берчи. Анан ал жок да. Андай ар ким менчиктешип кетти. 10 кой 20 койну саап кандык азыр неме көрүп калышпадыбы? Эжигейде ошону. Ушу эжигейде атпайсыз, өзүңүз
топостун үйдө балдарың менен чогуу жасадым деп атпайсызбы? Кайра келиндериңиз жасадыбы? Келиндерим эми чындыгында келиндерим жасаган жок. Эмне болду дегенде сүт жок да жанакындай сүт. Уйдун сүтү болбойт, жылкынын сүтү болбойт, койдун эчкинин сүтү гана болот буга. Топостун сүтү болсо болот, бирок жасап көрө элекмин. Топостун сүтү ушундай коюу. Топостун сүтү койдуку, эчкиники болот. Азыр ушу эжигей деп атпайсызбы? Азыр Европанын тамактары деп да айтып өтпөдүңүзбү? Ошол тамактарга кайсысына салыштырсаңыз болот? Эми Европанын тамагын карап отурсаң, немелерин мен атын биле албайм алардынчы. Тамагынын кайсы атын биле албайм. Мен көбүнчө ошол жаңылыктардан, телевизордон тигинден мындан көрүп кызыгып карайм, бирок эч ким ошо Кыргыздын тамагынын эжигей жанакыларын окшоштура албайт. Эч нерсени окшоштура албайт. Себеби алардын оройдору даамы окшошсо дагы ал эмнеден жасалганы айырмаланып эле турат да. Бизде койдон эчкиники топостуку гана жасалат да. Алар башка бир түрү менен, мисалы үчүн Кытайда жумуртканы жасап атат, күрүчтү жасап атат. Биздикини окшоштуруп эле. Анын кайсынысын мен ажыратып айта албайм. Только гана мен өзүмдүн көргөнүмдү эле айтам. Ал эми кийинки чыгарылышыбызда күл азык азыгы жөнүндө болмокчу. Андыктан Супара подкастын дайым тыңдап туруңуз.